Кыргызстандын энергетика тармагы оор жоготууга учурады. 82 жаш курагында эмгек сиңирген энергетик Кыргыз Республикасынын өнөр жайына эмгек сиңирген ишмер 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси Ильяс Давыдов дүйнөдөн кайтты. Ильяс Давыдов өзүнүн эмгек жолун Селенерго облустук башкармалыгынын улук инженери болуп баштап, Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрине чейин жеткен. Ал бул тармакта 55 жылдан ашуун эмгектенип, өлкө энергетикасын өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Анын жигердүү катышуусу менен Нарын дарыясында уникалдуу гидроэнергетикалык курулуштар татаал тоолуу шарттарда деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикке чейин, шамаалдын, муздардын, жер көчкүлөрдүн катаал шарттарында жайгашкан жогорку чыңалуудагы электр линиялары жана көчмө чордондор долбоорлонуп, курулган жана ишке берилген. Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн электр бөлүштүрүүчү тармактар түзүлгөн. Давыдовдун илимий педагогикалык жана коомдук агартуучулук ишмердүүлүгү да жогору бааланган. Ал эл аралык инженердик жана инженердик академиянын академиги, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ардактуу доценти, Казакстандын жана Кыргызстандын энергетиктеринин ардактуу ардагери болгон. Ильяс Давыдовдун жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, оорду толгуз жоготуунун кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Шакиев, Жапаров, Касмалиев, Төрөбаев жана башкалар.